Көз жоосун алган жоогазын гүлдөрү жайнап турганда жанынан сүрөткө түшпөй коюу мүмкүн эмес. Айрыкча кыздар дегендин Бишкек шаарына келген конок болобу, шаар тургундарыбы, айтор кары жаш дебей баарынын көңүлүн мына ушул жоогазын гүлдөрү алууда. Былтыр кала бийлиги Бишкек шаарына 170 000 жоогазын гүлүнүн көчөтүн отургузган. Борбордун көчөлөрүн көрккө бөлөгөн эрте жазда гүлдөөчү жоогазын гүлдөрү гүлдөп бүткөндөн кийин ордуна мындай 1 жылдык гүл отургузулат. Азыркы учурда Бишкек жашылдандыруу ишканасынын кызматкерлери ар бир гүлдү бала карагандай карап, убагында сугарып, мындай ото чөптөрүн жулушу керек. Гүлжамал эже, саламатсызбы? Бул кайсы гүл, эмне иш кылып атасыздар? Азыркы учурда биз тагетис гүлүнүн ото чөптөрүн жулуп атабыз. Чоңойгондо бир маал жулуп, чоң чөптөрүн алып коюшубуз керек. Буга чейин кички кезинде отургузгандан кийин бир жумадан кийин кайра бир сыйра отоп коюп, ошондон кийин азыр жулуп баштайбыз да. Муну канча жолу отойсуздар? Буну тиккенден кийин 2 эле жолу отойбуз. Бакканга жак карата да. Бул жакта биздин күнөсканада гүлдүн 18 түрү бар. Жалпысынан 18 түрү бар. Ошону биз бала өзүңүз айтмакчы, бала карагандай карап, 2 ай ичинде шаарга даярдап чыгарабыз. Шаардын көркүнө көрк кошкон гүлдөрдүн көчөттөрүн өстүрүү январ айында эле башталган. Гүлдөрдүн баары Голландиядан алынып келинген. Ар бир гүлдү өстүрүү талакпаган эмгек менен жылуулукту талап кылат. Быйыл шаар ичинде 1,5 миллионго жакын гүл тигилет. Анын 10 000 гүлдөрдүн ханышасы аталган көп жылдык роза. Шаарыбызга жыл сайын 1,5 миллион тегеретесинде гүл отурулат. Быйылкы 24-жылга 1 миллион 400 тегеретесинде ар бирөөнгө 350 000 тегеретесинде гүлдөр отурулат. Бул гүлдөрдүн 25 түрү бар. Айта кететін турган болсок, булар тагетис, колус, агератум, ар түрдүү өңдөр менен отурулат. Пеларгония гүлү отурулат. Белгилей кетсек, быйыл Борбордун көчөлөрүндөгү клумбалар гүлдүн 25 түрү менен кооздолот. 1 жылдык гүлдөр клумбаларга апрель ортолоп, майдын башынан тарта отургузулуп баштайт. Айжамал Болот кызы, Руслан Сабатаров, Ала Тоо 24.